Кыргыз патент Кыргыз Республикасында селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо аталышындагы тегерек стол өткөрдү. Иш-чара мамлекеттик инновациялык борборунун базасында уюштурулуп, ага мамлекеттик органдардын, жогорку окуу жайлардын, илимий изилдөө институттарынын, селекционерлердин, өлкөнүн үрөнчүлүк, мал чарбачылык жана күнөсканалар ассоциацияларынын өкүлдөрү катышты. Тегерек столдо катышуучулар селекциялык жетишкендиктерди коргоо маселелерин талкуулады. Муну менен катар бул жаатта коомчулуктун маалыматтуулугун жогорулатуу жөнүндө пикирлерин айтышты. Дан өсүмдүктөрү болобу, же болбосо бир малдын породасы болобу, бул жерде Кыргыз патент тарабынан коргоого өтөт. Коргоого өтөт деген сөздү мындай түшүнүш керек. Ал уже патенттелип өзүнүн документин алгандан кийин башка бөлөк бирөө ошону мындай жаңы үрөн катары сата турган болуп, башка болсо тиги кишинин макулдугусуз эч кандай эч жака чыгара албайт. Эгерде ошону бир пайдаланууга бир өздөрүнүн мындай кызыктары болгон болсо, ошол эки тараптуу лицензия түзүлүш керек. Ошонун негизинде анан пайдаланса болот.